Саламатсыздар урматтуу бүтүрүүчүлөр. Сиздер менен Элтер Билим Илим каналынан сиздерди ЖРТга даярдоону баштайбыз. Анда мен математика мугалими Адылбеков Тимур. Бүгүнкү өтө турган темабыз математика боюнча эң эле көп кездешүүчү бул колонканы карап чыгабыз. Колонкалардагы бул бүтүн сандар жөнүндөгү маселелерди карайбыз. Анда эмесе сиздерге жалпы маалымат берип коеюн. Бүтүн сандар деп эмне айтабыз? Бүтүн сандар деп бул бөлчөгү жок сандардын минус чексизден плюс чексиге сандардын жалпы саны кирет. Алар минус 1, минус 2 жана башкалар жана 0 жана плюс 1ден баштап плюс чексиге чейинки сандардын бардыгы кирет. Жана ошондой эле биринчи колонканы анда карап көрөлү. Биринчи колонкабыз анда А, Б, С, Д бизге удаалаш натуралдык сандар. Эми бул мисалды чыгарыш үчүн бизге А плюс Д, экинчиси Б плюс С. Эгерде бизге ушундай колонкалар берилсе, анда буну чыгарыш үчүн мисал бизде берилип турат 4 сан А, Б, С, Д бул удаалаш натуралдык сандар экен. Ушул мисал чыгарыш үчүн бизге натуралдык сан жөнүндө маалымат керек. Натуралдык сан деп биз жашоодо колдонулган же болбосо бир нерсени саноодо колдонулган сандардын бардыгы кирет. Булар 1, 2, 3, 4 гана плюс чексизге чейинки сандар. Бөлчөгү жок бүтүн сандар. Мисалы бул жерге эми удаалаш деп эмне айтабыз? Удаалаш деп бул кийинки сан айтабыз. Катарынан кездешкен сандар. Булар мисалы эгерде биринчи сан 1 болсо, экинчи саныбыз 2 болот. Мисалы бул мисалды чыгарып көрөлү. Анда биринчи саныбыз А болсо, экинчи саныбыз Б'ны биз не деп алабыз? Б'ны биз А кошулган 1 деп алабыз. Себеби Б деген бул Адан 1ге чоң сан. Эми кийинкисин карап көрөлү. С'ны биз не деп алабыз? С'ны биз А кошулган 2 дейбиз. Себеби С деген тамга Адан 2ге чоң болуп саналат. Эми Д'ны ушинтип белгилеп алайлы. Анда эмесе Д'быз А кошулган 3 болуп калат. Эми бул жерде ушул формуланы коюп туруп чыгарып көрөлү. Анда А кошулган Д деп атат. Д'нын ордуна биз А кошулган 3тү коебуз. Койсок биринчи колонкабыз ушундай түргө келип калат. Эми экинчи колонканы көрөлү. Анда Б'нын ордуна А кошулган 1 алабыз. Кошулган S'нын ордуна А кошулган 2 алабыз. Анда экинчи колонкабыз ушундай болуп калды. Эми бул жерден алар менен аларды кошуп коебуз, өзгөрмөлөрдү. Ал эми сандар менен сандарды кошобуз. Анда бул жак Ага кошсок 2 болуп калат, кошулган 3. Бул экинчи колонкабыз. Аганы кошсок бул дагы 2 болот. Кошулган 1ге 2-ни кошсок 3 болуп калат дагы. Эми бул жерден көрүнүп турат бизге экөө бири-бирине барабар. Бул жерден 3-4-дү кыскартып берсек да болот, 2 аларды да кыскартып берсек болот. Бул жерде 1 калат, бул жерде 1, экөө бирине барабар. Эми экинчи колонканы карап көрөлү. Анда А, Б, С, Д. Удаалаш жуп сандар болсо эмне кылабыз? D минус А дейт бөлүнгөн 2. Биринчи колонкабыз, экинчи колонкабыз С минус Б. Анда бул мисалды чыгаруу үчүн эмне кылабыз? Биринчиден ушул колонканы экинчи колонкабыз чыгаруу үчүн бизге жуп сан деген эмне, ошону билип алышыбыз керек. Жуп сандар деп бул 2ге так бөлүнгөн сандардын баары жуп сандар болуп саналат. Мисалы бул 2, 4, 6, 0 ошолордун баардыгы жуп сандарга кирет. Мисалы 2ден кийин 4 турат, туурабы? Кийинки сан 4. Удаалаш деген бул ондан кийинки жуп сан деген түшүндүрөт. Анда 2ден кийин 4 турат. Алардын бардыгы 2ге чоңоюп кетет. 4төн кийин 6 турат. 2ге чоңойт. Дайыма 2ге чоңоюп кетет жуп сандар. Анда биз Аны А боюнча калтырабыз. Б'ны биз А кошулган 2 деп белгилеп алабыз. Ал эми S'быз бул Адан 4кө чоң. Ошондуктан А кошулган 4 алабыз. Ал эми D'бызды биз А кошулган 6 дейбиз. Себеби Д тамгабыз биз А тамгасынан караганда 6га чоң. Ошондуктан эми ордуна коюп чыгабыз. Д'нын ордуна биринчи колонканы карайбыз. Д'нын ордуна биз А кошулган 6-ны коебуз. Ал эми Анын ордуна биз А эле коебуз. Ошондо биринчи колонкабыз бөлүнгөн 2 бардыгы. Ошондо биринчи колонкабыз
А кошулган 6 кемитилген А бөлүнгөн 2 болуп калды. Бул жерде А минус А бул жерде кыскарып кетет экөө бири менен. 6 бөлүнгөн 2 бул билебиз бардыгыбыз эле, бул 3 болот. Биринчи колонкабыз 3 болуп мындай оңой түргө келип калды. Эми экинчи колонканы карап көрөлү. Экинчи колонканын ардына С барабар А кошулган 4-тү коебуз. Ал эми Б'нын ордуна биз А кошулган 2-ни коебуз. Бирок бул жерде минус белгиси тургандыктан А кошулган 2 дегенди биз кашага алабыз. Каштан ачып чыгабыз биринчи. Анда А кошулган 4 минус А. Минус менен плюс көбөйтүлсө минус белгисин берет. Ошондо минус А болуп калат. Бул ушундай түргө келип калды экинчи колонкабыз. Анда бул жерден А менен А кыскарып кетет. Себеби бул знагы плюс, белгиси плюс, бирөөсүнүкү минус болуп турат. Эми 4төн кемитебиз 2-ни, бул 2-ни берип турат. Ошондо бул жерде көрүнүп турат. Биринчи колонкабыз 3 болуп калды, экинчи колонкабыз 2 болуп калды. Анда бул жерде А колонка чоң болуп саналат. Анда эмесе үчүнчү колонканы карап көрөлү. А, Б жана 9 сандарынын арифметикалык орточосу эгерде 7 болсо дейт. Анда А жана Б сандарынын арифметикалык орточосу канча дейт. Бул мисалды чыгаруу үчүн, үчүнчү мисалыбызды чыгаруу үчүн бул жерде арифметикалык орто сан деген эмне деген боюнча өтүшүбүз керек. Арифметикалык орточо сан деп бул мисалы бизде канча штук болсо, же болбосо бизде канча сан болсо, ошол сандын бардыгын кошуп туруп суммасын кайра бөлөбүз. Канча сан болсо, ошончо санга бөлөбүз. Жалпы санына бөлүп коебуз. Мындайча айтканда формуласын жазып түшүндүрөйүн. Анда x1 деген бул биздин биринчи саныбыз болсун. Ал эми x2 деген биздин экинчи саныбыз. Ал эми x3 деген бул үчүнчү саныбыз. Эгерде ушул 3 сандын арифметикалык орточосун табуу үчүн биз булардын бардыгын 3кө бөлөбүз. Себеби бизде 3 сан. Анда барабар канча болсо ошол чыгат. Эми ушул формуланы колдонуп туруп, эми чыгарып көрөлү үчүнчү мисалыбызды. Анда А кошулган Б кошулган 9 бул 3 санды, берилип тургандай 3 сандын арифметик орточосу бул 7 экен. Анда биз бул 3 сан болгондуктан бул формуланы колдонуп туруп биз 3кө гана бөлөбүз. Бөлсөк, анда бул жерден А кошулган Б кошулган 9 барабар. Булардын бардыгын кайчылаш көбөйтүрөбүз. Көбөйтүрсөк 7-ге 3-тү көбөйтсөк бул 21 болуп калат. Эми бул жерден көрүнүп турат А кошулган Б деген 2 сандын суммасын алып алсак болот. Таап алсак болот. Анда А кошулган Б барабар 21 кемитилген 9. Бул бизде 21ден 9 кемитсек бул 12-ни берет дагы. Биз эми суммасын таап алдык 2 сандын. Ал эми бизде сурообуз да 2 сандын арифметикалык орточосун тапкыла деген болчу үчүн, ошондуктан булардын бардыгын 2ге бөлөбүз. Себеби бизде 2 сан бар. Анда жообубуз 6 чыгып калат. Бул үчүнчү суроонун жообу болуп саналат. Эми 4-түнчү сурообузду карап көрөлү математика боюнча. Анда 20 сандын арифметикалык орточосу n дейт. N эгерде E2 кичинекей 5n кичинекей барабар 3 болсо, анда ал 20 сандын суммасы канчага барабар?
Барабар болушу мүмкүн эмес. А вариантында 8, Б вариантында 10, В вариантында 11, Г вариантында 12. Урматтуу окуучулар, биздин 4-чү мисалды карап көрөлү. Эгерде 20 сан берилсе, 20 сандын арифметика орточосу n-ге барабар болсо, жана ошондой эле эгерде 2 кичинекей 5-ден кичинекей барабар 3кө болсо, анда ал 20 сандын суммасы канчага барабар болушу мүмкүн эмес деген мисал берилсин. Анда биз буну чыгарууда биринчи эле арифметика орточосун кантип табабыз, ошону таба алайлы. Мисалы 20 сандын суммасын биз x деп коелу жөн гана. Анда 20га бөлөбүз, себеби арифметика орточосу болуп атат. Бизде 20 сан бар, ошондуктан 20га бөлөбүз. X'ти 20га бөлөбүз. Орточосу n-ге барабар атат. Анда ушундай формуланы алып калабыз, себеби арифметика орточосун табууда биз канча сан болсо ошончого бөлөбүз. Андан кийин биз x'ти таап алсак, x'ибиз ошондо x барабар 20n болуп калат экен. 20 сандын суммасы 20n-ге барабар экен. Анда эмесе бул ат немеге карайлы, берилишине карайлы мисалдын. Карасак бул жерде бизге 5n берилип турат, ал эми бизге 20n керек. Анда эмесе буну бул саныбызды 20n-ге барабар кылыш үчүн булардын бардыгын 4кө көбөйтөбүз. Көбөйтсөк 4-тү 2-ге көбөйтөбүз. Бул 8 болот. Кичинекей 4-тү 5-ке көбөйтсөк 20n болот. Кичинекей же барабар. 3кө 4-тү көбөйтсөк бул 12. Эми бул жерде ушул мисалыбыздын жолу чыгып калды. Бул белгилерди карасак, 20n деген биздин 20 сандын суммасы, бул 12ден кичинекей же 12ге барабар болуп атат дагы, 8ден чоң сандар болуп атат. Бул жерде 10 деген ответке кирет жоопко, В варианты дагы кирет, Г варианты дагы кирет, себеби 12ге барабар да болушу мүмкүн 20n. Эми ушул жерде бир эле жооп бул Асы болуп саналат, себеби биздин жообубуз 8ден чоң болуп атат. 8 жоопко кирбейт. Урматтуу окуучулар, анда 5-чи мисалды карап көрөлү. Бул жерде А жана Б, 5-чи мисалда А жана Б сандары берилсин. Жана ошондой эле алар Z тамгасы болсун. А кошулган Б'быз 6га барабар. Ал эми А көбөйтүлгөн Б'быз бул 0га барабар. Эми бул жерди карап көрөлү. Z деген бул бизде бүтүн сандарды түшүнөт. Бул бүтүн сандарга минус чексизден баштап плюс чексизге чейинки бардык сандар, бөлчөгү жок сандардын бардыгы бүтүн сандарга кирип кетет деп жана айтып өттүк. Анда бул мисалды чыгаруу үчүн А колонка экен биринчиси, экинчи колонкабыз Б колонка экен. Ушул эки колонканы салыштырышыбыз керек. Анда булар бүтүн болсо, анда булардын суммасын биринчи карап көрөлү, жана 0ду карап көрөлү. Анда эгерде бизде эки сандын көбөйтүндүсү берилсе, качан эки сандын көбөйтүндүсү 0ду берет? Бул биз билебиз, 0го любой санды, каалаган санды 0го көбөйткөндө гана бизде жооп 0 болот. Ошондуктан бул жерге сразу жазып алайлы. А 0 болот, же болбосо Б 0го барабар болушу керек бул жерде. Эми суммасын карап көрөлү. Суммасын карасак, Анын ордуна 0ду койсок, анда Б'нын ордуна 6-ны койушубуз керек. Эгерде Б'нын ордуна 0ду койсок, экинчи жообубуз болуп саналат. Эгерде Б'нын ордуна 0ду койсок, анда Анын ордуна биз 6-ны коюшубуз керек. Ушундай колонкаларда биринчи жолун карап өтсөк, анда A'быз бул 0го барабар болуп атат, экинчи Б'быз 6га барабар болуп атат. Бул жерде Б колонка чоң. Эми экинчи чыгарылышын көрөлү. Бул жерде Б'быз 0га барабар болуп атат, A'быз 6га барабар болуп атат. Анда бул чоң. Эми ушул жообубузда 5-чи сурообузда бизде эки жооп болуп атат. Биринчи учурда Б колонка, экинчи учурда А колонка. Ушундай учурларда бизде жообу Г болуп саналат.
Эми 5-чи мисалды карап өтөлү. 6-чы мисалды. 8 көбөйтүлгөн 50 кемитилген 20 көбөйтүлгөн 20. Даражасы 2021. Кемитилген 5 көбөйтүлгөн 2 4-чү даражасы. Кемитилген 3-тün 4-чү даражасы. 2020. Эгерде бизге ушундай мисал берилсе, 8 көбөйтүү 50 кемитилген 20-ны көбөйтүү 20-га, даражасы 2021, кемитилген 5 көбөйтүлгөн 2-н 4-чү даражасы, кемитилген 3-тün 4-чү даражасы 2020 болсо, анда биз биринчи эле кашанын ичин чыгарабыз. Кашанын ичин чыгарганда 8-ди 50-ге көбөйтсөк, бул бизде 400-дү берет. Кемитебиз. 20-ны 20-га көбөйтсөк, бул дагы 400-дү берет. 20-ны 20-га көбөйтсөк. Эми булардын даражасы 2021 деп жаза алабыз. Кемитилген 5 көбөйтүлгөн 2-н 4-чү даражасы дейт. Ушундай бизде көбөйтүү анан даража болуп турган учурда биринчи санды даражага көтөрүп, андан кийин көбөйтүүнү аткарабыз. Анда эмесе 2-н 4-чү даражасын бардыгыбыз билебиз, бул 16-га барабар. Анда 16-ны 5-ке көбөйтөбүз. 16-ны 5-ке көбөйтсөк, 16-ны 5-ке көбөйтсөк, бул 80 берет. Кемитебиз. 3-тün 4-чү даражасы бул 81. 2020 даражасы. Эми бул жерде бардыгыңыздарга көрүнүп турат. 400-дөн 400-дү кемитсек, бул 0-га барабар. 0-дун биз билебиз каалагандай даражасы бул 0-га барабар. Анда бул жерде биринчи кашаны 0 деп алалы. Анда кемитилген, бул кемитүү. Эми 16-ны 5-ке көбөйтсөк 80 дедик. 80-ден кемитебиз 81-ди. Бул -1 болот. Анда кашаны ачабыз. -1 деп жазабыз. Себеби биздин кашабыздын ичи -1 чыкты, экинчи кашабыз. Анда даражасы 2020 болуп калды. Барабар. Эми биз билебиз. Биринчи бул жерде 0 кемитилген -1 турат. Анда бул жерде биринчи биз даража көтөрүп алалы. Бул жерде каша болуп турат, жана кашанын ичинде минус белгиси турат. Андай учурларда биз даражаны карайбыз, даражасы такпы, жуп экенин ошону билип алабыз. Эгер бул даражасы -1-дин даражасы жуп болгондуктан бул кашанын ичинен плюс чыгат. Анда жана ошондой эле кашанын сыртында бир минус турат. Анда ушул минусту жазып алайлы. Анда -1 чыгат. Бул жооп болуп саналат. 6-чы сурообуздун жообу. Окуучулар, эгерде сиздерге түшүнүктүү болуп жатса, анда эмесе биз 7-чи мисалды иштеп баштайлы. 7-чи мисалыбызда 2-нин 3-чү даражасы кемитилген 3-тün 2-нчи даражасы, даражасы 2020. Кошулган 8 көбөйтүлгөн 9. Жана ошондой эле кошулган 9 даражасы 0. Кемитилген 2, кемитилген 3. Даражасы 2021 барабар. Эми ушул 7-чи мисалыбызды карап өтөлү. Бардыгыңыздар эле ойлоп жатсаңыздар керек. Бул жерде жөнөкөй гана 2 жана 3 деп атат. Буларды санаш оңой эле го деп көп ойлошу мүмкүн. Бирок ушул жерден көп окуучуларыбыз адашат. Себеби бул жерде белгилердин кандай болушун билип алышыбыз керек. Чыгарып көрөлү анда эмесе. 7-чи мисал. 2-нин 3-чү даражасы бул биз билебиз 8. Кемитилген 3-тün 2-нчи даражасы бул 9. Даражасы 2020. Кошулган 8-ди 9-га көбөйтөбүз. Бул 72. Кошулган 9. Даражасы 0. Кемитилген 2-ден 3-тү кемитсек -1 калат. Кашанын ичинде -1, 2021 даражасы. Эми 8-ден 9-у кемитсек, биз билебиз -1 калат. -1,-1'din даражасы 2020. Кошулган. Биз билебиз, бизде мындай деген эреже бар. Каалагандай сандын 0-чу даражасы бул 1-ге барабар. Анда бул кашабыздын ичи дагы 1-ге барабар. Анда 1 деп жазып коебуз. Кемитилген. Эми бул жерди карап көрөлү. Бул жерде терс сан болуп турат. Жана ошондой эле даражасы так болуп турат 2021. Анда каалагандай терс сандын даражасы эгерде так болсо, андан терс сан чыгат болот. Ошондо терс сан чыкса бул кашабыздан, бул жерден минус чыгат. Минус менен минус көбөйтүлсө, анда плюс белгисин берет бизге. +1 барабар.
Эми буну карап көрөлү. -1'дин даражасы дагы так жуп болуп турат. Анда -1'дин 2020 даражасы бул плюс болуп чыгат. Анда 1 кошулган 1 кошулган 1. Анда булардын жообу 3'тү берет. Бул 7-чи мисалыбыздын жообу. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү темабызды анда кайталап өтө турган болсок, бүгүнкү темабыз бул математика сабагы боюнча бүтүн сандар жөнүндөгү колонкалар. Анда 8-чи мисалды карап өтөлү, урматтуу окуучулар. Бул жерде x, y, z деген бизге 3 сан берилсе, жана алар бүтүн сандар экен. Жана x, y эгерде 8ге барабар болсо, y, z 6га барабар болсо, анда x кошулган y кошулган z суммасынын эң кичинекейи канча? Канча? Сегинчи мисал карап өтөбүз. X, Y, Z бул Z тамгасы болсо, бүтүн сандар болсо. Жана ошондой эле X, Y бул 8, Y, Z бул 6 болсо, анда X плюс Y плюс Z суммасынын эң кичинеси канча деп атат? Анда биз кичинекей дегенде биз дароо эле терс сандарды карап өтүшүбүз керек. Себеби терс сандардын суммасы бул кичинекей болуп саналат. Анда бул жерде көбөйтүндүлөрдү карайбыз. Анда бул жерде X, Y'ге көбөйтүлүп атат, жана ошондой эле Y, Z'ге көбөйтүлүп жатат. Анда ушулардын эң кичинесин табуу үчүн биз дароо X менен Y'терди биз Y тамгаларын биз -1ге барабар деп алайлы. -1. Жана ошондой эле X тамгасы эгерде биз Y-ти -1 деп алсак, анда X'ыбыз -8ге барабар болуп калат. Бул жерде көрүнүп тургандай эле Y-ге X-ти көбөйтөбүз, Y-ге X-ти көбөйтсөк, -1ге -8 көбөйтсөк, бул 8 деген белгини алабыз. Эми экинчиси, эгерде Y-биз -1 болуп турган болсо, Z-биз -6га барабар. Эми ушул жерден чыгарып көрөлү. Анда үчөөнүн суммасын. Анда -1 кошулган -8 кашага алабыз, себеби 2 белги болуп жатат. Кошулган -1 барабар. Эми биз билгендей эле кашаны ачканда бул жерде минус белгиси пайда болот, бул жерде да минус белгиси пайда болот. Анда 3 терс сандын суммасы дайыма терс сан чыгат. Анда -1 кошсобуз -8ге бул 9 чыгат. 9га 1-ди койсок 10 чыгат. Анда жообубуз -10. Z-тин ордуна -6-ны койушубуз керек экен да. Z-тин ордуна -6-ны койсок, анда -15 чыгып калат. -15 8-чи сурообуздун жообу болуп саналат. Урматтуу окуучулар, анда эмесе бүгүнкү темабыз бүтүн сандар жөнүндөгү колонкалар сиздерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анда кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туругула.